баяндамачыларга тактоо иретинде бүгүнкү күндө биз жаңа налоговый кодексти кабыл алынганда акцизный марка тамекиге көтөрүлдү да. Бизде 18-жылдан баштап кодексте жыл сайын жанагы ставкасы көтөрүлүп турат да 250 сомго. Анан ушул жылда 2022 жылдан баштап ставкасы тамекилерге 2250 сом коюлган. Былтыр болсо 2000 сом болчу да, эми 250 сомго көтөрүлдү. Бул жалпы ушул биримдикке, Евразия экономикалык биримдикке кирген мамлекеттердин бардык аймактарында мамлекеттерде көтөрүлөбү? Ушул темп менен. Ооба, ушул келишим боюнча 1-январдан баштап 2024 жылдан баштап жанагы 35 еврога ушу гармонизация болуш керек да ставкалары. Анда бүгүнкү күндө ар кандай сөздөр болуп атат да. Эмне үчүн биздеги сигарет Казакстанда жана Россия мамлекеттеринде арзаныраак? Анткени деген тиги ушу Дүкөндөрдө сатылган заводдор ошо бизге импорт келип аткан тамекилер ушу жанагы Россия менен Казакстандан келет да, ушу эмелер заводдор ушу жайгашканда Россияда анан Казакстанда көбүнчөсү. Демек биз 100% импортко көз карандыбыз. 100% импорт ооба. Сигарет с фильтром деген ошо 100% импорт болуп келет. Сиздер ушул сүйлөшүп атканда эми мындайда бүгүнкү күндө биздин конечно сигарет тартпаш керек, мен аны колдоймун. Саламаттыкты караш керек, ден соолукту караш керек. Бирок колдонгон ушул социалдык абалдагы бүгүнкү жагдайга байланыштуу сигареттин кескин кымбаттап кетиши биздин элдин жеке чөнтөгүнө, бюджетине чоң зыян алып келбейби? Бүгүнкү биздин экономикалык мисал айтканда айлык акыга салыштырмалуу оордук болбойбу дейм да. Сигарет тарткан кишиге мисалы. Экинчи анда импортко көз каранды болгондон кийин бизде контрабанда, контрафакт көбөйүп кетпейби мунун азабынан? Азыр бизде ошо жанагы ошондой жумуштар жүрүп жатат. Мисал айтканда, бул акцизный маркадан тышкары 2021 жылдын 1-июлдан баштап жанагы маркировка кирди да, ошо жана табачный продукцияга. Андан тышкары ушу 1-январдан баштап жанагы цифровой акциз деген кирди да. Ошондо эки жактан көзөмөл болуп турат да, жанагы акцизный маркадагы, анан жана маркировка боюнча дагы ошо көзөмөл жүрүп турат да. Анан 1-январдан баштап жанагы ошо маркасы жок сигарет же алкоголдук продукцияларды сатууга тыюу салынган да. Ошону азыр деген жанагы биз тараптан ошондой жумуш жүрүп турат, жана рейдовый контроль дегендер ошо. Сиздер жакшы өзүңүздөрдүн жумушуңуздарды алып барып атасыздар, бирок элди да ойлош керек да. Бүгүнкү күндө эл сигарет колдонгон, сигарет тарткан элге оор болуп атат. Күнүмдүк колдонуп жүргөн сигареттердин баасы кескин жогорулап кеткенден байланыштуу. Эми алардын өздөрүнүн укугу тартабы тартпайбы, бирок тарткан кишиге оор болуп атат да. Сиздер ушундай маселе каралып атканда биз 100% импорт товарга көз каранды болгондон кийин мындай уступка сураш керек да. Арзаныраак болуш керек. Ошо мамлекет Казакстан же Россия мамлекетине деңгээлинде окшогон сигарет. Сигареттердин баасы бизде да ошондо төмөн болуш керектиги мен ойду айткым келип атат. Алардын алган айлык акылары бизден жогору турат. Биздики алардан караганда ылдый турат. Ошол үчүн сигарет колдонгон биздин граждандиндерге оор болуп калып атат. Эртең аларда дагы көтөрүлсө, бизде дагы көтөрүлөт. Социалдык бир чыңалууга алып келип коюшу мүмкүн. Мен алыс болобу андан, бирок ошол темалар каралып атканда сиздер ошо жагына да көңүл бурсаңыздар, тартышып атканда айтып түшүндүрүп